Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү темабыз сөздөрдүн муунга бөлүнүшү. Сөздөр канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Созулма үндүүлөр бир гана муунду түзөт. Мисалы, тө, санчы, тоодак. Ал эми йоттошкон тамга өзүнчө муунду уюштурат. Мисал келтирип кетелиге балдар. Уя, коюн, коёнек. Сөз ичинде катар келген үнсүздөр эки башка муунга тиешелүү болот. Мисалы, достук, жанчыл, төрттө. Көрдүңөрбү балдар? Муунга бөлүнүп жатат. Ал эми төмөнкү сөздөрдү муунга кантип бөлүнөт? Өзүңөр бөлүп көргүлөчү. Жан, жогазын, дейт, аябай, кетти.